Ардактуу көрүүчү, бүгүнкү чыгарылышым тамак сиңирүү органдарында көйгөйү бар адамдарга арналат. Тамак жегениңизде эле ашказаныңыздан нары кетпей калды, дөңкүйүп турат. Демек, ашказаныңыздын кычкылдуулугу төмөндөп кетти. Сок өндүрүлбөй атат. Май жегениңизде эле артка кайрып кускуңуз келип аткан болсо, өтүңүз танбай атат. Эт жегенде дагы аны алгыла албай калган болсоңуз, уйку безиңизден ферменттер синтезделбей атат. Буга кантип жетип алабыз? Биринчиси, стресс таасир этет. Узакка созулган же болбосо ошо 15 тамактануудан 15-20 мүнөт мурда эле бирөө менен урушуп кеттиңиз да. Ачууңузду баса албай атасыз, бирок тамакка киришип калдыңыз да. Эмне болот? Биздин денебиздин баардык жеринде булчуңдар бар да. Ошол булчуңдардын баардыгы чыңалып калат. Айрыкча өт тама турган ошо жолунда клапан бар. Ал клапан качан ашказаныбызга май киргенде анан ачылып берет. Ошол дагы тырышып калат. Анан өтүңүз танбай, майларыңыз сиңире албай калат экен да. Уйку безиңиз дагы уктаган бойдон калат экен. Ошол себептен тамакты биз ритуал катары карап, жыты келдиби мурдубузга, көзүбүз менен көрдүкпү, ошону сүйүнүп, буга чейинки болгон нерсенин баардыгын агытып салып, мен азыр тамакка отурам деп, өзүңүздү бош таштап, баардык терең дем алып туруп, бошотуңуз. Анан киришиңиз да, болгондо дагы майда чайнаңыз, убакыт бериңиз ашказаныңызга өзүнүн жана ширесин өндүрүп алганга. Ошентип отуруп эле кандай көйгөй болсо дагы денеңиздеги, ашказаныңыздагы тамак сиңирүү процессиндеги жаралганда ордуна келтирсеңиз болот экен. Анан жок, мага азыр тез жардам керек, кыйналып атам азыр дей турган болсоңуз, Siberian Wellness компаниясы уникалдуу бир курам менен жаңы өнүм чыгарды. Комплекс растительных горечей деп. Бул эмне деген? Биздин тамагыбыздын арасында азыр толугу менен эле углеводдор болуп жатып калды да. Камырдан баштап ун азыктары, таттуу суусундуктар, ширелер, айтор бүт эле ушулар. Ал эми ачуу нерселер дээрлик жок болуп кетти да. Буларга кайсылар кирет? Сарымсак, пияз, калемпир, жыттуу чөптөр, жана эң алдыңкы орунда жана рукола, салаттын жалбырактары, мына чайнаганыбызда эле ачуу дагым келет го. Мына ошолор биздин тамак сиңирүү процесстерибизди аябай активдештирүүчүлөргө кирет да. Ошолорду жок дегенде аралаштырып киргизсеңиз дагы кыйналбай сиңирип аласыз тамакты да. Мунунун ичинде мына ушул ачуу нерселер бар да. Бир капсуланын ичинде 6 өсүмдүктүн экстракты. Алар кайсылар? Биринчиси сарымсак. Бир капсулада 60 миллиграмм сыгындысы, анын ичинен дагы 15% 60 миллиграммдын. Бул алицин деген сарымсактын ичиндеги эң активдүү зат. Кандай касиети бар? Вирустарга, микробторго, бактерияларга каршы соккуну урат. Жүрөк кан тамыр системасына келгенде жама холестеринди түшүрөт. Демек, боордун иштөөсүн жакшыртат экен да. Канды тазалап берет экен. Иммунитетти аябай көтөрүп берет. Экинчи компонент мунун ичиндеги бул грейпфруттун данегинин талкаланган экстракты, сыгындысы. Ал эмне кылат? Ал дагы жанагы биздин ачуу да грейпфруттун өзүн элестетиңиздер, стимулдаштырат, активдештирет. Ашказаныбыздын согунун бөлүнүп чыгышына жардам берет. Жана боорду антиоксидант катары, витамин С-га да бай болгон үчүн да, боордун дагы өзүн өзү тазалоочу функциясын стимулдаштырат. Кийинки компоненттер булар антипаразитардык максатта иштетиле турган гвоздиканын уругу жана кумурсканын дарагы деген бар экен. Ошондой эле кара жаңгактын экстракттары да. Булар бүт денебиздеги болгон жанагы тоскоолдук кылган, биздин жакшы жашообузга, ден соолукта болуубузга да, грибок, бактерия, вирустарга
жакшы таасир этип берет. Ошондой эле дагы деле жанагы детокс кылганга денебизди жаман нерселерден арылууга жана антиоксидант каттары кызмат аткарат. Жана акыркы 6 продукт мунун ичиндеги бул сейдананын уругунун майы да, жана кара зире дейбиз, тмин деп азыр аябай популярдуу болуп атат го. Аны баарыбыз эле билебиз. Дагы деле боордогу жаман майларды жок кылат, кан тамырларыбызды бекемдейт, канды суюлтуп берет, иммунитетибизди көтөрөт, толтура кызматы бар да. Булардын жанагы өттүн дагы агышын, өттүн дагы суюлушуна өбөлгө берет экен да. Көрдүңүздөрбү? Эгерде сиздер тамак сиңирүүнү амипразол, амес, мезин, панкреатиндин жардамы менен ишке ашырып аткан болсоңуз, дароо жыйыштарыңыздагы андан көрө табигый нерсеге өтүңүз. Бир капсуланы бир маал эле тамактан кийин ичип аласыз да, жана мен жана башында айтып өткөн кеңештерди баштаңыз, сонун результатка жетишесиз. Саламатта болуңуз.